Айткан сөздөрүнө, кылган кылмыштарына жооп бере албаган баканооздор көбөйүп кетишти. Ташиев бекеринен соц тармактарды тартипке салабыз деген жок да, айткан сөздөрүнө, кылган кылмыштарына жооп бере албаган баканооз акмактар көбөйүп кетишти. Эмнелерди гана укпайсың, Фейсбукту ачып олтуруп, өздөрү Кудайдын каарынан, элдин каргышынан коркпогон жүзү каралар азаматтарды, элдик лидерлерди каралап, үстүнөн жугунду куйган заманга туш келдик. Кыргызстанда акыркы 11 жылда бардык нерселер тескери бааланып, өз элине кыянат кылышкан кылмышкерлерди колдоп, элдин уулдарын кордогон заманга туш келдик. 30 жылдан бери чечилбеген чек ара маселеси жакшыбы жаманбы ордунан козголду. Коңшуларыбыз деле дал эле биздей адамдар, алар деле 1 метр жерин берип койгусу келбейт. Эгер союз таркаган маалда Акаев деген подкабушник бир аз убактысын бөлүп чек ара маселесине көңүл бурса, ошол кезде өтө оңой чечилмек. Себеби союз мезгилиндеги адамдардын шүйкүмү азыркылардан бир топ эле жакшы болгон. Эл тартиптүү башчыларыбыз акыйкат башкарышкан адамдар эле. Согуш чыгып кетпесин, тополоң болбосун дешип, 30 жылдан бери бир да президент Садыр Жапаровдай аракетке кол урбады. Коркушту же болбосо жерлерибизди жең ичинен сатып да жиберишти. Эми Садыр Жапаров келип ошол маселеге биротоло точка коеюн десе, каргышка калган болобу? Оозга келгенди тантыраган акмактар ылайым эле Садырды колдогон калың журттун каргышы урсун силерди. Саясий майдан деп аталган каналдын жамааты. Ылайым эле ниетиңер өзүңөргө шерик болуп, үй ичиңер майданга айланып калсын, башка эмне демек элек. Ташиев тез күндө ушуга окшогон каналдарды жашынтып алып, жалгандарды жазган фейктерди атүгүл сыртта жүрүшүп баатыр болушкан. Эмил Орозайымдарды таап келип жазага тартышы керек. Антпесек бутубуз менен эмес, оозубуз менен баскан шерменделерге айланып калдык. Өлкөбүз болсо башкаруучусу жок, кой деген кожосу өлгөн кароосуз калган чарбага окшоп баратат. Бөркулов Шамурза, Булак, Кадам медиа. Эл чындыкты билсин. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев шайлоо системасы боюнча депутат Алтынбек Сулаймановдун долбоорун колдоду. Бул тууралуу Жалбырак ТВ каналына берген маегинде билдирди. Депутат Сулайманов сунуштаган долбоордо шайлоочу партияга гана эмес, тизмедеги каалаган кандидатка да добуш бере ала турганы каралган. Сиз буга кандай карайсыз? Партиялык тизменин преференциалдык ыкмасын пайдалансак, шайлоочулар партияга гана эмес, партиянын ичиндеги конкреттүү кандидатка добуш берет. Ошентип биз партиялык коррупциядан арылып, партиялык тизмен партиянын жетекчилиги эмес, эл түзө турган шартты камсыз кылабыз. Бүгүн акчасы бар адамдар түзгөн партияга гана парламентке келип калды. Карапайым адамдар, жаштар түзгөн саясий күчтөр, партиялар иш жүзүндө парламентке келе албайт. Алардын келишин камсыз кылыш үчүн шайлоо босогосун 7%дан 3%га түшүрүш зарыл. Андан башка эбегейсиз чоң шайлоо күрөөсү бар. Ал көптөгөн партиялар үчүн кол жеткиз. Ошон үчүн шайлоо күрөөсүн дагы минималдык деңгээлге түшүрүш керек. Мына ошондо былтыр октябрда болгон революциянын талаптарынын негизги бөлүгү аткарылган болот. Булак, медиа центр. Эл чындыкты билсин. Чубак Ажы Жалиловдун уулу Камчыбек Ташиевке ыраазычылыгын билдирди. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин демөөрчүлүгү менен маркум Чубак Ажы Жалилов атындагы мечит курулуп, анын ачылышы болуп өткөн. Чубак Ажы Жалиловдун уулу Абдулла Жалилов Facebook баракчасы аркылуу Ташиевке ыраазычылыгын билдирди. Камчыбек Айшатам, атамдын урматына өзүнүн жана туугандарынын каражатынан курулган мечитке атамдын атын ыйгарышты. Сизге ыраазычылык. Мечитке атамдын атын коюшуңуз бул атама болгон сый урматыңызды билдирди деп жазган Абдулла Жалилов. Булак, Сокол медиа. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров жана мурун издөөдө жүргөн экс-транспорт министри. Кече 18 июлда вице-премьер-министр, экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров Ош шаарына келди. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, Түштүк Борбордун мэри Талайбек Сарбашев Акылбек Жапаровду курулуп жаткан бир катар объектилер, анын ичинде Ош шаарынын мэриясы аймакты реконструкциялоо жана шаарды жакшыртуу боюнча долбоорлорду ишке ашырып жаткан кичи райондор шаардын инфраструктурасы менен тааныштырды. Сапардын жүрүшүндө төмөнкү долбоорлор менен таанышуу болду. Ак Буура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу, Салиева көчөсүн реконструкциялоо, Навои паркынын жанындагы фонтанды реконструкциялоо, Навои паркы жана Токтол паркына көңүл буруу талкууланды, деди муниципалитет. Бирок интернетте Акылбек Жапаров менен Талайбек Сарбашевди парламенттин мурунку депутаты, экс-транспорт министри Нурлан Сулайманов коштоп барган сүрөт пайда болду. Нурлан Сулайманов 2010-жылы Ата журт партиясынан жогорку кеңештин депутаты болгон. Сулаймановго кылмыш иши козголгон. Парламентарий транспорт министрлигин жетектеп турганда 2008-жылдары кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталган. Ал 2012-жылы Кыргызстандан Германияда 3 ай дарылануу үчүн кеткен. Ал өлкөгө 7 жылдан кийин 2019-жылы кайтып келген. Кийинчерээк ага карата кылмыш иши токтотулгандыгы белгилүү болду. 2020-жылдагы парламенттик шайлоодо ал Кыргызстан партиясынын тизмесинде болгон. Булак, Кактус медиа. Эл чындыкты билсин.
Курмандыкка чалуу кандай адамга милдеттүү, ага кандай мал союлушу керек? Муфтийдин жообу. Уруз айт майрамынан кийин 70 күн өткөн соң майрамдала турган мусулман калкынын маанилүү эки майрамынын бири Курман айт эртең 20 июль күнү белгиленет. Бул күнү айт намазы окулат жана курмандыкка мал союлат. Курмандыкка кандай мал кимдер тарабынан союлушу керек? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Замир Ракыев Супер KG порталына айтып берди. Курмандык чалуу кимдерге милдеттүү? Курмандык чалуу ар бир балакатка жеткен, акыл эстүү жана материалдык жактан камсыздалган, карызы жок мусулман адамга милдеттүү болгон ибадат. Кээде бир учурда бир үй бүлө курмандыкка мал соют да үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгы курмандык чалуу милдетинен кутулду деп ойлошот. Бирок бул туура эмес түшүнүк. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсү жашоо зарылдыгына керектүү каражаттан тышкары акчалай жана кыймылсыз жана кыймылдуу мүлккө ээби же ээ эмеспи? Ошол жагын караш керек жана алардын кимисинин мүлкү 234.448 сомдон ашкан материалдык байлыгы болсо, ошол өзү курмандык чалууга милдеттүү. Кылынга курмандык үчүн Кудайдын көптөгөн сооптору бар. Жараткандын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткан, курмандык күнү жараткандын алдында курмандыкка мал союудан өткөн сүйүктүү амал жок. Курмандыкка союлган мал кыямат күнү мүйүзү туяктары менен келет. Мындайча айтканда, анын ар бир мүчөсү үчүн жараткан сооп берет. Жараткан курмандыкка союлган малдын канын кан жерге тамганча кабыл кылат. Ошондуктан Кудай тезинен кабыл кылып, көптөгөн сооп берген үчүн курмандыкты чын жүрөктөн кубануу менен кылгыла. Курмандыкка кандай мал союлушу керек? Курман айт күнү курмандыкка чалынуучу мал этүү, эч кандай майыптыгы жок болууга тийиш. Курмандыкка эркек ургаачы бука, уй, төө, кочкор, кой, теке, эчки сойсо болот. Жогоруда аталып кеткен малдан бөлөк эч кандай малдын түрү курмандыкка жарабайт. Майда мал, кой, эчки курмандыкка бир адамдын атынан гана союлат. Кара малды курмандыкка бир адамдын атынан жана бир нече эң көбү 7 адамдын атынан да союуга болот. Мисалы, бир нече киши уюшуп бир уйду курмандыкка союу ниети менен сатып алууга уруксат. Эгерде ушул чогулган адамдардын арасынан биринин гана ниети курмандык эмес, башка максатта болсо, кылынга курмандык жараткан тарабынан бир адамдан да кабыл кылынбайт. Бир уйду курмандыкка 7 адам сойсо, 8 адам болсо курмандык кабыл кылынбайт. Ар бир адамдын курмандыкка союлган малдагы үлүшү 7ден 1ден кем болбоого тийиш. Эгер андан аз болуп калса, мындай курмандык жараксыз болуп калат. Курмандыкка союлган малдын этин кандайча бөлүштүрөбүз? Курмандыкка союлган малдын этин толук өзүнө калтырууга да же бардыгын таратып жиберүүгө дагы болот. Бирок этти 3кө бөлүп, бир бөлүгүн өзүнө, экинчи бөлүгүн колунда жок муктаждарга жана үчүнчү бөлүгүн конок чакырып, аларга бышырып берген жакшы болот. Курмандыкка союлган малдын этин сатууга болбойт. Ал эми этти мусулмандарга да, ошондой эле мусулман эместерге да берүүгө болот. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Баткенде Тажикстанга аткезчилик менен көмүр ташып бараткандар кырсыктады. Кармалгандар Кыргызстан жарандары болуп чыкты. Тийиштүү документтер толтурулгандан кийин жарандар менен көмүр компетенттүү органдарга өткөрүп берилген. Баткендин Лейлек районуна караштуу Кароол дөбө аймагынан Тажикстанга аткезчилик жол менен көмүр алып өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Шакман үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа чек арачылардын буйругуна баш ийбей токтобостон жолун улаган. Мындан улам чек арачылар артынан кууп, эскертүү иретинде асманга ок чыгарган. Натыйжада качып бара жаткан автоунаа капталынан оодарылып кеткен. Кармалгандар Д, М жана Б аттуу Кыргызстан жарандары экени аныкталды деп айтылат маалыматта. Тийиштүү документтер толтурулгандан кийин колго түшкөн жарандар менен көмүр компетенттүү органдарга өткөрүлүп берилген. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Бабанов Максимдин НТС телеканалын кантип басып алган? Бабановдун күйөрмандарына каттуу сокку урулмай болду. Себеби анын дагы бир былыгы аферисттиги жана мошенниктиги далилдери менен ачыкка чыкты. Төмөнкүдө экен. Бабанов президенттин балдары менен дос болгонду жакшы көрөт эмеспи? Кезегинде Айдар Акаев менен дос болуп, далай кыңыр иштерди жасаган. Ишкерлерди коркутуп, мүлкүн тартып алып байып кеткен. Кийин Курманбек Бакиевдин баласы Максим менен да дос болуп, далай кыңыр иштерди дагы жасаган. Далай кептер айтылып жүрөт, далилденгендери да көп. Бирок Бабанов президенттин балдарынын иши жүрбөй калганда, же аталары кызматтан кетип, өлкөдөн качканда дароо достугун унутат экен. Муну Айдардын да, Максимдин да мисалында көрсө болот. Мисалы, Максимдин НТС телеканалынан кантип тартып алган тууралуу далилдер толтура. Ошол атасы такта отурган кезде 2009-жылы Максим өзүнүн Бажаев аттуу партнерунан НТС телеканалын сатып алган. Далай акчалары кеткен экен. Максим ошондо 65% акцияны алганын далилдөө. Калган 35% акцияны Мальсагов Вахи Салманович
алган. Ошентип Максим бул ишке 2 миллион 25 миң 441 доллар каражат сарптаган. НТС телеканалдын ээси болуп калган. Бирок кийинки 2010 жылы апрель төңкөрүшү болуп, бийликти басып алган убактылуу өкмөт Бакиевдердин мүлктөрүн улутташтырган. Бардык тиешелүү объекттер мамлекетке өткөн. Бирок НТС телеканалы өткөн эмес. Себеби Бабанов жеткен куулугу менен жеке пайданын көздөгөндүгү менен апчеси Отунбаева аркылуу НТС каналын мамлекетке өтүүчү объекттер тизмесине киргиздирген эмес. Муну кезегинде көп кишилер байкагандай эмес. Байкагандар да өз кызыкчылыктары менен убарып болуп, мародёрлук жасап жүрүшкөн. Кыргызстанда болуп жаткан тополоң, башаламандыктардан пайдаланып Бабанов сот аркылуу НТС каналын өзүнө алып алууга жетишет. 2010 жылы июлда Бишкек арбитраж соту Максим менен Бажаевдин ортосундагы алып сатуу келишимин бузган. Элдин баары Бабанов ошол кездерде Максимдин артын жалап, кыйла ишкерлерди кысымга алып бизнестерин тартып алып жүргөнүн билишет. Анан Максим Америка Кошмо Штатына кеткен бойдон Кыргызстанга келе албай калганынан пайдаланып, НТС телеканалын күч менен тартып ала койду. Болгон таржымалуу ушундай: маселе мында. Сөөк ыргыткан кишинин ита каппайт, өөнү карабайт. Бирок адам баласы болуп туруп, Бабанов кечели колтугунда жүрүп пайдасын көргөн Максимди дароо унутуп, анын мүлкүн басып алган. Бабанов көчөдө каңгып жүргөн итче да боло албады. Мейли, алгоо Максим экен. Ал деле ак жеринен байып кетпегендер. Бирок азыр Бабановго миллиарддап киреше берип жаткан Кыргызстан банкы мурда кимдики эле? Аны Бабанов кантип рейдерлик кылып басып алган? Ага Айдар Акаев кантип жардам берген? Бул маселе да кызык. Эми ушундай кыңыр иштер болуптур дейли. Далилдерде турат Кашкаев. Бирок башкы прокуратура, баш болгон укук коргоо органдары, соттор эмнеге унчугушпай отурушат? Кеп ошондо. Балким Бабановдун аларга берген акчалар тоскоол болуп жаткандар. Жарандык коом башкы прокуратурадан ушул кыңыр ишти такыр карап, сот органдары аркылуу кечеги Максимдин мүлкүн мамлекетке алуу жагын чечиши керек. Болбосо эл өзү мамлекетке өткөрүп берет. Бирок анда мыйзам бузулду демей жок. Булак Кыргыз аргумент. Эл чындыкты билсин. Варламов кыргыздар Россияга кетип, өлкөнү Кытай акырындап сатып алууда. Белгилүү россиялык блогер Илья Варламов Кыргызстанга болгон сапарын жыйынтыктады. Бул жолку сапар ага кайгылуу сезимдерди калтырганын айтты. Алгач ал Ош шаарына барып, ал жактан Бишкек шаарына унаа менен келген. Ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Кыргыз өлкөсү боюнча төмөндөгүдөй пикирин калтырды. Бизде адамдар жакшы, бирок бийликтегилер бокочо. Менин досум Кыргызстандагы кырдаалды ушундайча сүрөттөдү. Муну өлкөнү расмий урааны кылып койсо болот деп ойлойм. Эгемендүүлүктүн 30 жылында өлкөдө 3 революция болду, бирок бул анчалык деле жардам берген жок. Коррупция, тууганчылык жана мыйзамсыздык эч жерде жок болгон жок. Өлкө жакыр, калктын дээрлик 3төн бири жакырчылыктын чегинде жашашат. Калктын жашоо деңгээли боюнча Кыргызстан мурдагы Советтик республикалардын ичинен Тажикстан менен катар акыркы орунда турат. Пенсия $100, эмгек акы $200. Анан ушул акчага кантип жашоого болот? Адамдар Россияга иштеген кетип, ошол жакта калып калышат. Кыргызга орус шаарындыгын алуу кыйын эмес. Эгер Россия адамдарды алып кетсе, анда Кытай акырындап өлкөнү сатып алууда. Ал кандайча сатып алат? Насия берет, карызга ишканалар курулат, жардам берет, бирок эртедир кечтир карызды төлөө керек болот. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, кытайлар карыздарын жакшы кайтарып алышат. Объект куруп жаткан жерлерди, ишканаларды акырындап алат. Мен Кыргызстанды, адамдарды, жаратылышты ашкананы сүйөм. Бирок бул сапар капалуу таасир калтырды. Мен чындыгында кыргыздар ушул туңгуюк абалдан чыгып, алдыга кетишин каалайм. Алар буга татыктуу. Маалымат Булак аралаш маалымат Instagram баракчасынан алынды.